сүйлөдүңөр го, болду го, жетет го. Көпчүлүктү сыйлайын эми. Урматтуу депутаттар, 5-чи жолу берип атам го сизге. Бердим го, сүйлөй бериңиз мынакей. 5-чи микрофонду айтып атпаймынбы? бербейсизби микрофонду? Берип атпаймынбы? Рахмат. Урматтуу коллегалар, мен түшүнөм, биздин парламентте деген аялдарды сыйлашпайт да. Аялдарды сыйлашпан бүгүн көрдүк, Түркпаны бир кыздан талашып отуруп алдыңар. Макул. Аякта мен сунуш киргизип атсам, мен сунушум даже добушка койгон жоксуңар. Өтпөгөнүн мен түшүнүп атам, но просто мени депутат катары сыйлап койбойсуңарбы? Анча-мынча депутаттарга караганда мен деле добушум өйдөрөөк болот. Зачем вот так унижать? Добушка даже койдуруп бербейсиз. Урматтуу төрага, мен эмне бирдеме күлкүнүчтүү нерсени айтып атамбы? Же сизге шылдыңдай тургандай позицияны бирдемени жеткирип атамбы? Что у вас за отношение хамское такое? Микрофонду каалаганга 20 мүнөт трибунага бересиздер. Каалаганда бересиздер. Анда мен айтсам таарынасыңар, эмне эле тиги бир партиянын атын тергеп атасың, фракциясын деп. Что за отношение? Сыйлагыла да. Аял киши болсом да, бир мандат округтан келсем деле, анча-мынча мен коллегаларымдан караганда добушум көбүрөөк келген менмин. Не надо меня так оскорблять. Сунушту бергенде деген по закону коюп берсеңер болмок. Не шылдыңдып атасыңар? Ламуң чыкпаган сайын совсем эле хамское отношение. Что это такое? Смешно вам? Смеяться будете в другом месте. Мен деле тиги добуш берген адамдарым бар, ошону сыйлагыла. Сколько раз чыксам, микрофонду каалагандай тейлейсиздер. Ушуну президент көрүп атса, сиздин шефиңиз көрүп атса, ошого жеткирип койгула. Нельзя так относиться к депутатам. Я не с улицы пришла. Мени эл шайлап келген. Ошо келгенден кийин бир ошо добушту ошону шылдыңдап отурасыңар. Колдобой эле койгула. Вообще настолько унизительно и оскорбительно именно от наших коллег такой. Еще сидит и смеется. Элвира Жыргалбековна, кичине сабырдуу болсоңуз, сизди шылдыңдаган эч ким жок. Кырдаал баарыбызды ушундай жылмайып сүйлөгөнгө буйруп атат. Кырдаал ошондой болуп атат. Бул жерде эмне ыйлайлып анан кийин. Ушундай учур болуп атса, биз сизди шылдыңдабайбыз эч убакта. Сиз алган добуштан мен деле добуш алып келгем бир мандаттуудан. Сиздер шайладыңыздар. Антип эле бири-бирибиздин канча добуш алганыбызды айта бербейли да. Баардыгыбыз берге келгенден кийин, ант бергенден кийин бирдейбиз. Чолпон алайын да, окуй бериңиз, иш көтөй деди.